Mağa mümkünçülük söylөгөнгө мүмкүнчүлүк бергениңизге чоң рахмат. Мына мен өзüm темамды кенчерээк айтайын. Азыр мен алдыңкы сөйлөгөн депутаттардын баардыгын колдоп, Баткен облусу боюнча сөйлөгөм. Дагы бир нерсени кошумчалап кетким келет да. Биздин Баткен облусу өзүңөр билесиңер сразу эки мамлекет менен чектеш. Анан кийин сырткы чегарасынан тышкары ички чегаралары бар. Жана границалары. Себеби деген Баткен облусунда 3 чоң анклав бар. Бул жанагы Кадамжайда Кадамжайда чоң анклав бар, Сох анклавы бар, анан Варух анклавы бар, Тажикстан менен. Эки узбекский анклав, анан бир тажиктин анклав, аябай чоң. Ошолордун атараптардан бүт барды чегаралаш айылдар болуп эсептелет. Андан тышкары биздин территория болуп эсептелгени менен де-факто Өзбекстандын эмеси болуп анклавы болуп турган эмелер дагы бар. Мисалы, ошол Кадамжай районунда жерге Жигит Бирим деген мисалы жер. Ошондой эле Лейлекте бир эки ошондой участоктор. Ошондуктан мен ойлойм жанагы жеңилдиктерди 62-ге эме бир бойда жалпы ошол жеңилдиктердин бардыгыны Баткен облусунун статус берилген законго тирелип туруп эле бүт бардыгына ошол жеңилдиктер баарын Баткен облусуга мындай жайылтышыны мен ошону колдоп кетет элем, ушундан эсепке алып койсоңуздар. Эми бул жерде эмнени айтып коюш керек? Мына күндөн күнгө эгер мурда чегарада жанагы татаал нерселер эгер сезонный болуп, именно жаз келгенде ошондой болуп аткан болсо, бүгүнкү күндө бул сезонный эмес, круглогодичный болуп калды. Негизги эмеси мына мен эмнени белгилеп кетким келет. Мисалы, Талиева коллегам деле чектеп айтып кетти бул жерде. Бүгүнкү күндө чегараны бузду деген шектөө менен биздин 11 жараныбызды Тажикстан кармап отурат. Бул өзү нонсенс. Себеби деген ошол жерде биздин граждандарды жарандарыбызды кармаганы ал жерлерде такталбаган чегара такталбаган жерлер да. Ошондуктан ал жерде чегара линиясы жок эч кандай. Демаркационный белгилери жок эч кандай. Ошондуктан ошол жерде чегараны буздуң деген шектөө менен кармалгандар бул өзү нонсенс. Ошондуктан Тажикстан жактан чара көрүп атып, ошондой биздин граждандарды кармап, мало того, ошондой шектөө менен иш козгоп, анан да соттоп атканы бул мыйзамсыз. Абсолютно мыйзамсыз. Ошондуктан бул жерде тем более азырдагы неме болуп атат, 11 кишинин бирөөсү соттолуп 2 жылга камалды. Камалгандан кийин эле 1 ай жетпей ошол жерден сөөгүн алып келип атабыз. Ошондуктан калган 10 киши кармалып турган 10 кишинин туугандары аябай кооптонуп атат. Өздөрүнүн ошол туугандары кармалган кишилер боюнча. Ошондуктан бул жерде срочный порядке эгер чара көрбөсөк болбойт. Анан кече жакында мына коллегам Талиева да айтып кетти, жанагы суу эме кылчу жерден ошол жерде эле кайтарбай биздин территориябызды претендовать этип ошол жерге кожоюндук кылып атат. Бул өзү мыйзамсыз. Ошондуктан бул жерде мына мен как губернатор, бывший губернатор катары айтайын, ошол жерде 2 жолу болгон. Ал жерде ар бир ушундай чыр болгон, не то что эме биздин гражданды незаконный ошол жерде өткөрбөй кармап койсо дагы реакция жасаш керек. Ошол жерде бардыгы бир багытта айыл өкмөт, аким, губернатор, жана күч структура, прокуратура, бүт бардыгы, СМВС бар, бардыгы ошол жерге барып реакция бериш керек. Даже малейший керем болсо, ошондо гана биз менен эсептеше баштайт. Андай болсо ар бир чырды ошо мелкий бир чырлардан документировать этип туруп, все время нота бериш керек. Реакция кылбаса болбойт. Мына кичинекей ит деле өзүнүн помечать эткен границасын кире турган болсо, кирсе жажылдап үрө баштайт. А биз эмне ошо итчелик жокпузбу? Малейший нарушение болсо биз чырылдап чыгышыбыз керек. Бүт бардыгы. Айыл өкмөттөн баштап МИДке чейин, даже правительствого чейин чырылдап чыгышыбыз керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул эмени эме кылыш үчүн жанагы биздин жарандарды кармап атпайбы? Ошону эме кылыш үчүн биринчиден эгер ушунчалык болгондон кийин биздикилер мисалы ошондой эле
тажиктердин жарандары же өзбектердин жарандары биздин территорияга өтө турган болсо, аны кармап туруп эле профилактический иштерди жүргүзүп, ошону профилактика кылып туруп, алардын өздөрүнүн жана күч органдарын өткөрүп берет. Беш берсе, кош берсе канча керек? Кош бергиле сөз бүтүрүп алсın. Аябай маанилүү нерсе да. Ошондуктан мен ойлойм, биринчи чарасы. Мен ойлойм, менин сөздөрүм өзүнүн дарегин табат. Биринчи чарасы биз деле ошондой адекваттуу шарттарды түзүп туруп, кармалган тажиктердин же өзбектердин жарандарыны биздин кармалган жарандарга срочный порядке алмаштырыш керек. Ушул принципке өтүш керек. Ушул жөнүндө эмелерди сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек биздин. Экинчиси, мына элчилик моундай болуп атканда биздин 11 жаран кармалып ошол жерде бирөөсү өлгөндөн кийин элчилик Куджантка көчүп барып ошол жерден пока ошонун баарын бошотуп алмайынча ошол жерден кетпеш керек биздин элчилик. Ошол жерде отурсун. Андан тышкары мына биздин жаранды кармап ошол жака баргандан кийин изилдөө жүргүзгөндө биздин прокуратура особенно, анан биздин адвокаттар баардыгы ошол жерге барып катышыш керек. Муну жанагы сүйлөшүүлөрдү бүт деңгээлде өткөрүп ушуга барыш керек. Дагы бир направлениясы, мисалы ошондой барып туруп бирөөсү өтүп кетпедиби? Эгер ошондой сот кылып, ал жерге биздин эмелер катышып, прокуратуралар, бүт барды биздин эмелер катышып туруп, өкүлдөр ошол жерде катышып, соттоп жазасын бергенде деле, мен ойлойм, алар жазасыны биздин Кыргызстанда өтүш керек. Ошондой келишимдер бар, эгер ошондой келишимдер жок болсо ошого барыш керек. Андан тышкары ошондой эле боло турган болсо, дагы бир направлениясы, багыты, кармалган жарандарды мисалы Тажикстанда карап алган болсо, аны биздин Кыргызстанга өткөрүп изилдөө иштерин баардыгына жазасындан биздин органдарга өткөрүп бериш керек. Ошонун катышуучулары менен биз жүргүзүшүбүз керек. Ошондуктан ушундай направленияларда иштеш керек. Анан дагы мен бир нерсени айтышым керек. Ал жердеги мындай Баткен облустагы границадагы өзгөчөлүктөрдү түшүнүш керек да. Себеби деген, мисалы ошол эле элек менен чектешкен Тажикстан территориясы илгертен эле кыргыз айылдары бар. Бирөөсү жанагы кыста не деген, эми деген, Жидел деген эки айыл бар. Ал жерде бүт кыргыздар иштейт, жашайт ошол жерде. Ошол жакта илгертен эле бирине бири спокойно кирип чыгып жүргөн кыргыздар, тажиктер, себебеден туугандары бар. Ошол жерин дагы тактап айтыш керек. Анан кийин бул жерде вообще биздин граждандарга границаны буздуу деген шектүү менен кармап иш козгоон бул нонсенс. Ал жерге качан биздин гражданды соттукка жана иш козгоого укуктары бар. Эгер биздин граждан ошол жерге кандайдыр себептер менен кирип, кандайдыр бир уголовный криминалдуу эмелерди иштерди жасаса, ошол башка эме менен соттош керек, ошолордун эмеси менен. Но бирок жанагындай буздуу деген андай нерсени жок кылыш керек. Ушунун үстүнөн мен ойлойм, мына мен жөн эле критика кылып, анандай болуп атат, мынандай болуп атат дебей, конкретный направленияны берип атам. Ушунун үстүнөн мен сиздерден суранып келет элем, протокольный поручение берип, тиешелүү эмелер барды ушуну ишке ашырса, ушунун үстүнөн срочный порядкта иштесе деген сиздерден суранып кетет элем. Чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзамынын негизинде, албетте ал мыйзамды баарыңыздар билесиздер, 2021 жылдын 3 декабрында деп жүрөт да, 311 тескеме деп. Мына бул жерде өкүлчүлүк отурасыздар. Мен ошол 24 январга чейин эле тынымсыз ошол Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзамдын токтому чыккан, жол картасы бекитилген, анан ошонун жобосун күтүп аттым да, тынымсыз чалып, ошол аткаруучу кишиден, өкмөттөн сурап атканмын. Жок, чыга элекпиз, дайын эмес деп аткан. Бирок мына кече 24 январь күнү, бул эми задним числом болуп билбеймин, 3 декабрда деп тескеме чыкты, 311 тескеме деп. Бул эми чыкканы менен коомчулукка, анын ичинде ошол Баткен облусунун эң четки айылы, чек ара менен Тажик Республикасы менен чектешип турган айылдары жөнүндө болуп атат маселе. 62 айылга
преференциялык жеңилдиктер берилет деп министрлер кабинети жарыя кылды. Bir rayonga 26 ayıl kiriptir, bir rayonda 27 ayıl kiriptir. En çegarası Göygöylü, Tacik Respublikası menen Göygöylü, Leylek rayonunda 14 ayıl dep kirgiziptir. Anındagın el jiş yaşagаны 10 ayıl. Ekөөsü Maytı, Ayköl degen участокторда suda жок, жолда жок, какыраган тала, ел да жок ал жерде. Анан эки кичинекей айыл бар, элдин саны өтө аз, Сада менен Дейнөв деген айыл. Ушуларды кошуп туруп 14 айыл деп киргизип атат да. Андан сырткары ошол чегара көйгөй курч турган айылдарыбыз болгон мына эл жыш жашаган Кулунду айылы, Кулунду кирбей калган, Ак суу кирбей калыптыр бунда. Бешкент кирбей калган, Булак башы кирбей калган, Кальсо кирбей калган, Маргүн, Даркум, Даргас айылдары кирбей калган. Мен муну ар бир айылды эсептеп отурбайын. Жалпысынан райондун ушу 50 айыл болсо 50 айылдын баары кириш керек эле. Leylek району бул эми баягы Өзбекстан менен чектешкен жерлерибизде маселе Кудайга шүгүр. Биз Тажик Республикасы менен чектешкен айылдарыбызда маселе өтө курушта. Мурунку чегара мыйзамы жөнүндөгү кирген айылдардын саны да кыскарып кетиптир. Мына жалпысынан алганда биздин Leylek районунан 10 айыл. Эртең райондун центрин районго әкимчиликке ел наразы болуп, экиге бөлүнүп, митингтерге чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн бул тескемени кайра караш керек. Урматтуу мына өкүл. Бул абдан туура эмес. Бул жерде жергиликтүү бийлик менен да, эл менен да макулдашылбай туруп, могул тескеме чыгып атат. Рахмат. Баткен облусунда жакшы жеңилдиктер болуп атат. Ага рахмат айтып атат эл. Бирок элде туура эмес мамиле болуп атканы бул жерде келип туруп, эртең биз мына ошол кабинет министрликтин намына атына дагы бир көө жабылып ызычуу болбосун. Мен ушуну ушул ыйык трибунадан туруп айтып атамын. Эми андан сырткары дагы бир тескемелер чыккан. Учурдан пайдаланып ушундай эле көйгөйлүү маселе өкмөттүн 2021 жылдын 1 октябрында мына тескеме Мариповдун ал мезгилдеги премьер-министр Мариповдун колу коюлган номер 244R тескемеси чегарадагы элдин үмүтүн анан духун бир аз түшүрүп койгонго тете иш кылып атат. Бул тескеме менен Баткен, Leylek райондорундагы чегара тилкелеринде иштеп жаткан ишкерлердин иштөөсүнө бөгөт коюлган тескеме катары кабылдаса болот. Биринчиден, кыргыз тараптагы чегара тилкелеринде бардык экономикалык ишмердүүлүктөр токтотулуп, натыйжада жумушсуздук болуп, салык төлөмдөрү токтогон. Ал эми Тажик тарапта болсо ошол эле учурда бардык экономикалык ишмердүүлүктөр дүркүрөп өнүгүп иштеп атат. Бул кандай экономикалык чечим, кандай саясат? Же бул токтогон ишканаларга, ишкерлерге мамлекет тарабынан компенсация берилеби? Раз компенсация бере албайсыңарбы? Ишкерликти токтотпой колдоо керек. А чегараны өзүнүн чегара мыйзамы менен карагыла, коргогула, чечкиле. Мына ушул тескеме ишкерлердин ишин бүт бөгөт коюп токтотуп койду. Ал биздин эле мисалы арка бир борбордук айылдарындагы ошол Тажик Республикасы менен чектешип турган жердеги ишкерлердин иши токтоп. Жолдун ылдый жагында мисалы Кистакөз деп ошол Согдиге караган айылдар азыр атын боюнча Керсебаспы эмне ошо Кистакөз айылдарында болсо соода сатык бүт ишкерлик жүрүп атат. Ушуну дагы карасак. Анан былтыркы жылкы ошол Баткен Leylek'tеги окуяда биздин арка айылында ошол үйлөр тонолгон. Жанагы 29-дагы Каргашалуу кырсыкта. Ошол үйлөр 22 үй тонолуп, бүгүнкү күнгө чейин кирбеген эшиги калбай, компенсация ала албай жүрөт. 22 үй бүлө. Мен алардын ар бири менен кечээ шайлоодо барганда да жолугушканмын. Ушулардын дагы губернатор болсо, өкүлчүлүк, аларда андай каржы жок төлөп бере турган. Бул келип туруп эле кабинет министрликтин ушул вазифасы. Ушул маселени дагы 22 үй бүлөнүн мына каптары келип түшкөн, мен жөнөтөмүн, ушул маселени да карап берсеңиздер. Дагы бир орчундуу маселе. Жаздын бир күнү бир жылга тете дегендей кээ бир аймактарда жазгы тала жумуштары башталды. Акылбек Үсөнбекович өзү жаздын камын күздө көр деп элге айтып чыкты го. Тилекке каршы
жас келген жердеги элдерде бүгүнкү күнгө чейин жеңилдетилген кредиттер. Президент айтты, министрлер кабинетинин төрагасы дагы айтты, 6% менен элге кредит беребиз деп. Бирок ал ушу күнгө чейин мына колуна тие эле келдин. Эгер бул кредиттерди бүгүн бербесек, эртең бербесек, март-апрелде бергенибиз бул эч нерсени чечпейт. Анда март-апрелде бербей эле коюш керек кредиттерди. Жок эле дегенде февраль айынын ичи толук ошол кредит менен ошол айыл чарба жумушуна элге жардам беришибиз керек. Дагы бир маанилүү маселе. Бешкент айыл өкмөтүнүн биздин Лейлек районунда Эскоучу айылынын сай участкасында кыргыз, тажик, чыры сос тармактарда тарады 23 январь күнү. Видеону барыңыздар көрдүңүздөр. Бул участок максат кулунду жолун бириктирип турган участок. Ал жерде тажиктердин башкы суу бөлүштүргүч забору жайгашкан. Тажик чегара аскерлери ошол заборду эле кайтарбастан, забордун айланасындагы кыргыздын жерлерине үстөмдүк кылып, ар кандай шарттарды коюп, куралчан элди дүрбөлөңгө салып, ызы-чууга алып бара жатат. Тажиктердин мындай мыйзамсыз аракеттерине жооп берүүчү органдар мен эч бир мындай бир жооп берүүнү көрүп байкабадым. Мисалы, жок эле дегенде Тышкы иштер министрлиги нота берип, ыкчам реакцияларды, чараларды көрүш керек болчу. А биздин элчибиз кайда? Кыргыз Республикасынын Тажикстандагы элчиси кайда? Бүгүнкү күнү ошол элчини издеген эле эл. Элчинин үнү да жок. Анда Душанбеге элчинин кереги жок болсо, биздин ошол Тажикстандагы Кыргызстан менен чектеш Хожен шаарына консулдук ачыш керек. Эл консулдук менен маселесин чечиш керек. Себеби бүгүнкү күнү Лейлек районундагы, Баткен облусундагы ондогон жарандарыбыз түрмөдө отурат. Мына өткөндө өзүңүздөр көп болдуңуздар, 69 жаштагы жараныбыз каза болуп калды. Элчи ал жөнүндө маалыматты билбейт. Кийин анан чыгып алатат маалыматтын баарычы. Биздин Лейлек районунда деле ондогон жарандарыбыз Тажикстанда чегараны мыйзамсыз кесип өттү деген кине берене менен камалып отурат. Элчинин дагы маселесин карашыбыз керек болуп атат биз. Урматтуу төрага ушул маселелерди тыкыр көзөмөлгө алып, протоколдук тапшырма берүүңүздү суранам. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга.